Атасы, энеси нааразы болуп туруп бейишке кирбейт эч ким. Чекит точка өтүр бардыгын койсок дагы болду. Ата энеси нааразы болуп туруп бейишке кире албайбыз эч ким. Ошондуктан ата энеге жакшылык кылуу көздөлбөйт да. Атаңыз христиан болсун, баары аталык нерсени аткарышыңыз керек. Ал сизди бактылуу чоңойтtu, жакшы көрдү. Христиан болсо дагы, башка динде болсо дагы жакшылык кыла беришиңиз керек. Ата энеден кемчилик изделбейт, ага жакшылык ар дайым кылынат, урматтуу мекенжим. Ата эне ыраазы болбой биз бейишке дагы кире албайт экенбиз. Бүгүн мен бул сөздү неге айтып атам? Жашыруун нике кыйгандар, жашыруун девичка парень болуп ата энесиге айтпастан өзүнчө бактылуу жүргөндөр өтө көбөйүп атат. Өзгөчө бишкек менен Ошто жашыруун нике өтө көбөйүп атат. Атасы билбейт, апасы билбейт. Бул жакта семья болуп бири-бириге төрөйүн деп калды. Балким төрөдү дагы. Бул эң чоң кыянат, ата энеге кылынган кыянат. Билесизби, сизге эч ким, бардык адам душман болгондо сизге дос боло турган ата эне да. Ата сиздин ар дайым сыймыктанат. Сиз не ийгиликке жетпеңиз, кызганыч өтпөйт да андан. Досуңуздан дагы, жакшы көргөн подружкаңыз, эжеңизден дагы кызганыч өтөт. Ушундай болуп кетти депчи. Бирок ата энеден гана бир көрө албаштык өтпөйт. Ал ар дайым ийгилик каалайт сизгечи. Анан ошо ийгилик каалаган ата энеңиз, сизди балып бештеп өстүргөн ата энеңизге кыянат кыласызбы? Айтпай тийип кеттиңиз, айтпай үйлөнбөй кеттиңиз. Bundan өткөн удар жок да ата энеге. Сиз 2 кызыңыз бар, 3 кызыңыз бар, чоңойттуңуз. Айтпай 2 баласын жетелеп, мен ажырашым деп үйгө келип калды. Эмне абалда кылат ата эне? Эртең эле ата болосуз, апа болосуз, ошондой көрөбүз. Жизнь бумеранг, жашоо кайталанма, айланма жашоо деген сөздөр бекеринен эмес.